Күнгө дүйнө жарык эмеспи? Быйылкы окуу жылы кырдаалга байланыштуу дистанттык түрдө окутулмакчы. Бир гана башталгыч 1-класстын окуучулары офлайн түрүндө окушат. Бул тууралуу Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдилла Аламбекович кененирээк айтып берет. Быйылкы жаңы окуу жылында 2020-21 жаңы окуу жылына Баткен шаарындагы билим берүү мекемелери башкача айтканда орто мектептер, ошондой эле бала бакчалар толугу менен ремонттон өткөрүлүп даяр. Бүгүнкү күндө мугалимдерибиздин 85-90% ошол ноутбук менен камсыз болунган. Бул ноутбуктарды ар бир мугалим өзүнүн акчасын алып балдарга билим тарбия берип келет. Мына быйылкы ремонтко республикалык бюджеттен 389 000, ошондой эле жергиликтүү бюджеттен мектептер үчүн 200 000, ал эми бала бакчалар үчүн 500 000 сом акча каражаты жергиликтүү бийликтен которулуп берилди. Быйылкы окуу жылы өзүңүздөргө маалым болгондой аралыктан окутуу менен башталат. Бул министрдин билим берүү жана илим министринин буйругунун негизинде быйыл ошол реалдуу түрдө мектептерге 1-класстар барат. Ал эми 2-класстан баштап 11-класска чейин булар ошол дистанттык форматта өтүлөт. Нурмухаммед Абдыкалык уулу, Кудайберди Дуйшоев, Салам медиасы.